Урматтуу мекендештер, бүгүн биз чогулуп кайрылуу жасап атабыз. Мына Россия жергесинде жүргөн мекендештер, убактылуу иштеп жүргөн. Анын ичинен Москва шаарында бүт бардыгыңыздардан суранып кетем. Алда келе жаткан шайлоодо убактылуу иштеп жүргөн мекендештер бүтүн Кыргызстан саясий партиясына добуш бериңиздерди суранып кетем. Себеби миллиондогон кыргыз жарандары мына чет жерде шайлоого укуубузду чектеп койгондо, азайтып койгон. Консулдук каттоо, форма 2 дешип, ошого окшогондорду ойлоп чыгып, ошо бизди эптеп ушу шайлоого азыраак катышып калса экен, ушу бүтүн Кыргызстанга добуш бербей калышса экен деген пландары да бийликтинчи. Ошон үчүн бардыгыңыздар ушул жерде убактылуу иштеп жүргөн мекендештерден суранып кетем. Кыргызстандагы туугандарыңыздарга, ата-энеңиздерге, ага-иниңиздерге, эже карындаштарыңыздарга, Куда соок туугандарыңыздарга, бүт бардыгыңыздарга айтыңыздар, Кыргызстандагы жүргөн туугандарыңыздар бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп, добуштарын ошо бүтүн Кыргызстан партиясына беришсин. Биз дагы бул жакта жүргөн убактылуу иштеп жүргөн мекендештер бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдойбуз, добуш беребиз. Мен былтыры бир чогулушка бүтүн Кыргызстандын Москва шаарындагы бир офисине келип чогулушта катышып калдым. Ошол жерде Орозайым Нарматова ошондо жаңы көргөнмүн. Орозайым Нарматова келип калды да, өзү сыркоолоп турган экен ошол кездечи. Анан эл чогулуп калды, бир 50 адамдай отурабыз офисте. Анан Орозайым Нарматова айтты да, бүгүн сиздер чогулуп могу жерде чындыкты сүйгөн, чындыкты издеп жүргөн адамдар чогулган жерге мен ооруп атсам дагы келдим. Себеби менин оорум чындыкты сүйгөн адамдардын арасына киргенде жеңилдейт. Мен кадимкидей тамак жегендей курсагым тоет, ушу сиздердин араңыздарга келип чындыкты сүйгөн адамдардын арасында жүрсөм, кадимкидей курсагым тоюп, өзүмчө жеңилдеп калам деп сүйлөдү да. Ошондо жигиттер турганбыз, кыздар, мен өзүмчө таасирленип кеттим да ушу кыздын сүйлөгөнүнөчү. Ушу жаш кыз болсо дагы ушинтип чакыруу неме кылып атат депчи, чындыкка үндөп, чындыкка адамдарды чакырып, ар дайым чындыкты сүйлөйлү деп мындай ураан ташап күч бергенине, эркектерге дагы мощный күч берди ошол мезгилдечи. Мен ошол кезден баштап Орозайым Нарматовага мындай сыйым артып баштады да. Эми Кудай буйруп, мына алдыда жогорку кеңешке катарыбыздан Орозайым Нарматова баратат. Азыр мүмкүнчүлүгүбүз болуп турат, Орозайым Нарматованы да колдой турганчы. Ошон үчүн Орозайым Нарматовага дагы добушуңуздарды берсеңиздер деп суранып кетем. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар жана мекендештер, алыс жакта иштеп жүргөн. Биз бүгүн чогулганыбыздын себеби Адахан Кимсанбаевич баштаган бүтүн Кыргызстандын жалаан бүтүн Кыргызстанды колдогон адамдар чогулуп отурабыз. Ошондуктан менин айтып кетерим, урматтуу кыргызстандыктар, биз ойгоно турган, биз ойлоно турган мезгил келди. Анын себеби бийликке кимдер келип, кимдер кеткен баарын көрдүңүздөр туугандар. Ошондуктан мен өзүмдүн атымдан чакырып кетемин. Бүтүн Кыргызстанга добуш бергиле, туугандар. Бүтүн Кыргызстандын ичинде биз наша алыс жакта убактылуу иштеп жүргөн жарандар, биз өзүбүз кеңешип, биз өзүбүздөн 2 талапкерди чыгарганбыз. Бири Орозайым Нарматова, бири Эмил Жайчиев. Ушул 3 кишинин каалаганыңыздарга добушуңуздарды бериңиздер. Ата-энелер айрыкча 2 сом, 3 сом пулга сатылбаңыздар. Балдарыңыздын келечегини сатпаңыздар, сураныч. Бүтүн Кыргызстанды колдосоңуздар, эч качан Кудай буйрса кыргыз мүңкүрөп, чөгөлөп талаада калбайт буйрса. Мен ошондуктан чакырам, бүтүн Кыргызстанды колдоп беришиңиздерди. Рахмат. Урматтуу мекендештер, биз Москва шаарында жашап жүргөн мигранттар бүтүн Кыргызстан партиясын колдойбуз. Ошондой эле сиздерди да ушул партияны колдоого чакырып кетемин. Бул партияда жаш билимдүү мигранттардын атынан Орозайым кызыбызга дагы добуш берип кетүүңүздөрдү суранамын. Биз Орозайымды колдойбуз. Мен дагы ушул бүтүн Кыргызстан партиясыга шайлооңуздарга үгүттөйм. Сөзсүз шайлаңыздар. Ушул бүтүн Кыргызстандын аркасында келечек бар да. Келечек ушу бүтүн Кыргызстандын ичинде бар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бүтүн Кыргызстандын колдоочулары. Мен сиздерге кайрылат элем. Мен ушул малга чейин мен мыйзамсыз өлкөдө жашап келдим.
ушул малга чейин мен ыймандуу мамлекетте жашагым келет туугандар. Мен качан бизге ыйман келсе биз өнүгөбүз. Биз ушинтип жүрө беребизби көчөдө? Ушинтип талаалап канчалаган адамдар жүрөт бул Москвада, чет мамлекет жана башка жактарда. Биз биринчи очередте ыйман, мыйзам, тартип болсо биз өнүгөбүз туугандар. Мен бул себептен бүтүн Кыргызстанды колдоп жатам. Бүтүн Кыргызстан бул 3 эле нерседен турат. Ыйман, мыйзам, тартип. Ушул нерсеге бир колдоп берели туугандар. Ассаламу алейкум. Кыргызстандыктар жана ошондой эле Москва шаарында иштеп жүргөн, биздин убактылуу иштеп жүргөн мекендештер. Бардыгыбыз келечекке кайдыгер карабай, Кыргызстаныбыздын жаркын жашоосу, Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн бардыгыбыз каттоодон өтүп, бардыгыбыз жаркын жашоону каалай турган болсок, шайлоого барышыңарды барыңардан суранып кетем. Ошондой эле биздин Кыргызстандагы бир туугандарыбыз, тууган уруктарыбыз, таныш жора жолдошторубуздан суранып кетет элем. 1-2 сомго алданбастан, же болбосо айылыңарга мындай кылып берем, айылыңарга сага мынча акча берем дегенге алданбастан, балдарыбыздын жаркын келечегин, өзүбүздүн жакшы жашообузга өзүбүз чече турган мал келди да. Ошон үчүн бардыгыңыздардан суранып кетем. Бүтүн Кыргызстанды шайласаңыздар эч качан адашпайсыздар. Мыйзам, тартип, тазалык бар жерде актык, тактык бар. Бардыгыбыз бүтүн Кыргызстанды шайлайлы. Бүтүн Кыргызстандын ичинде чынчыл, мекенчил, акты сүйлөгөн, коркпогон, сабаттуу, өтө жакшы инсандарыбыз бар. Бардыңыздар, жүрөгүңүздөр менен шайлаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз мына ушунча чогулган азаматтардын баарыбыз ушу Москва жергесинде сүйлөп жатабыз. Деги эле Москва болобу, башка чет мамлекет болобу, ошо болгон мигранттарга кайрылуу бул биздин жашообуз, азыркы жашообуз, иштеп жаткан жумушубуз эч качан түбөлүктүү эмес. Биз түбөлүктүү болуш үчүн биз Кыргызстандын келечегин ойлошубуз керек. Ошол жердеги балдарыбыздын бакубат жашоосун ойлошубуз керек. Анан бирге акчага аз кырылып, ошол бир туугандарыбыз болобу, коңшуларыбыз болобу, ошолордун баарына биздин акчага аз кырылбашлыктарды биз талап кылабыз силерден. Суранабыз, албаңыздар акчасын. Анан дагы бир жолу силерге айтып кетерим, нарындык бир туугандарым, силерди мен бүтүн Кыргызстанды колдоп берет деп силерге терең ишенемин. Алга бүтүн Кыргызстан. Мен сиздерге кайрылып кеткеним себеби эртеңки 28 ноябрь шайлоо күнү ак деген караны кара деген жигитибиз бар. Кыргыз элинин тулпары айталы, мындай айтканда. Сузак районунун тургуну Эмил Жачиев деген жигит, мындай айтканда. Ошо мигранттардын ичинен ушул эки талапкерибизди алып чыктык эле. Бирөөсү Орозай Норматова, экинчиси Эмил Жачиев. Ушул эки азаматты биз ошо парламентте трибунада көрүшүбүз керек. Туугандар, себеби мигранттардын көгөйүн чечкен ушул эки эле азамат. Ассаламу алейкум туугандар. Мен эл катары мен дагы бир сөзүмдү кошкум келет. Эмне деп? Биз ар дайым бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп жүргөнбүз. Бүтүн Кыргызстан партиясы өтүлгөндөн бери. Ошол менен бирге Адахан Кимсанбаевдин артында ээрчип жүргөн сабаттуу, илимдүү, билимдүү инсандарды да колдоп кетели туугандар. Алардын инсан аттары Эмил Жайчиев жана Орозай Норматова. Ушуларды парламентке алып барып алсак, Кыргыз элинин утугу болот туугандар. Эч качан уткузбайбыз. Ар дайым алыс жерде жүрөбүз, өксүп жүрөбүз, ыйлап жүрөбүз. Ушулардын үнүн жеткире турган ушул инсандар болот. Ошону менен бирге Адахан Кимсанбаевди дагы эч качан унутпастан бүтүн Кыргызстанды колдоп, кубаттап алайлык. Алга бүтүн Кыргызстан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга мен ушу мигранттардын жүрөгүндөгү сөзүн айткым келип турат да. Бул жакта миллиондогон мигранттар жүрсө дагы
мыйзам чегинде биздин добуш берүү укугубузду чектеп коюшкан. Мына ушул чет мамлекетте мигрант болуп иштеп жүргөн биздин мекендештерибизге кайрылам. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандагы атаңыз, апаңыз, бир туугандарыңызга чалып айтыңыздар, сиздерден бере албаган добушту бир тууганыңыздар ошол жактан берсин. Урматтуу Кыргызстандагы мекендештер, ар бириңиздердин Кыргызстандан сыртта жок дегенде бир адам мигрант болуп иштеп жүрөт. Мына ушул алыста жүргөн уул кыздарыңыздын келечегин ойлоп, ушулардын кимди шайлайт, чалып, өзүңүздөр сурап, ошолордун кадырына, ошолордун сыйына, ошолордун таңдоосуну Кыргызстандан добуш бериңиздер. Урматтуу мекендештер, бул жакта мигранттардын 80-90% Адахан Мадумаровду колдойт. Мына ушул биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз добушун бере албай, ичи-ичине азап болуп, кыйналып жүргөнүнү мен ушул жерден айткым келип турат да. Келиңиздер, бүтүн Кыргызстан партиясын колдойлу. Көрүп атабыз буга чейинки келген депутаттар, буга чейинки парламент кандай атка конду. Мына биз бүтүн Кыргызстан келсе, кандай чоң өзгөрүүлөр болот экенин биз өзүбүзгө ишенгенде ишенип турабыз. Мына Адахан Мадумаров эки канатынын астына эки мигрантты ошол жакка талапкер кылып алып баратат. Орозайым Нарматова Мадумаровдун шакирти болуп келатат. Биз мына ушундай жаштарыбызды колдоп алышыбыз керек, көтөрүп алышыбыз керек. Кыргыздар деген Манасты көтөрүп чыккан, Исхак Разаковду көтөрүп чыккан. Биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн баатырларыбызды көтөрүп чыгышыбыз керек. Мен баарыңыздарды бүтүн Кыргызстан партиясына добуш берүүгө чакырып кетем. Бүтүн Кыргызстан! Бүтүн Кыргызстан! Бүтүн Кыргызстан! Тазалык, тажрыйба, мамлекетчилдик. Бүтүн Кыргызстан чыныгы элдик партия.